жумуштарыбыз уже бүткөнбүз. 18, 19, 20 жыл бүткөнбүз. Зачем биз тартып атасың эке? Урушсаңар кантип тартпайсың? Урушканда деген биз мен мас болуп же келе сол урушкан жеримде. Алдыман келип ошо масалды айдоочу келип санат үлгүсүндөгү сүздү. Светофордо кызыл жанып турган болчу. Жол кырсыгы Кудай сактасын болбой эле койсун, эч кимге жамандык каалабайбыз. Бирок жол кырсыгы жарым саат, 1 саат болбойт. Доли секунд болуп кетет. Ошондуктан өзүбүз да сактаныш керек, башкаларды да сактаныш. Өмүр менен ден соолукту эч нерсеге сата албайбыз байке. Ошол биз жашап аткан убакытта бере албайт. Ошондуктан байке жол эрежесин баары бир жолу так сактаңыз. Өзүңүзгө тап болуңуз байке. Жолуңуз шыдыр болсун. Бүгүнкү күндө шаар аймагындагы жалпы кылмыштуулуктун санын 2000 кылмышка азайтканга жетиштик. Жана ошондой эле өзгөчө маанилүү болгон оор жана өзгөчө оор болгон кылмыштарды ачуусу боюнча да бүгүн резонанс жараткан кылмыштардын ачылбай калган кылмыштар жок. Бул бирден бир себеби бүгүнкү күндө санариптештирүү багытында кылынып аткан жумуштун негизинде дагы жакшы жыйынтыктарга жетиштик десек болот. Ошондой эле жана эми бул жагында айтып кетиш керек, көйгөй жараткан да кылмыштарыбыз бар. Бүгүнкү күндө алдамчылык фактылары боюнча жана кибер кылмыштуулукту айтып кетпедимби? Ошо кибер кылмыштуулук боюнча дагы мындай күчөтүлгөн тартипте ушу Ички иштер министрлигинин дагы биз сунуш берип, ушул кибер кылмыштуулук боюнча өзгөчө бул специфика работа кичине башкачараак, буга дагы окууларга жөнөтүп, биздин өзүбүздүн Ички иштер министрлигине тиешелүү академия МВДдагы ошол курстарды өткөрүп, бул кызматкерлерди окутуп үйрөтүп, жана ушул штаттарды көбөйтүп, бул боюнча да толук кандуу жумуш жүргүзүп атабыз. Бишкек шаарында түнкү убакта шаар тургундарынын тынчтыгын бузуп, ызы чуу салган кошуналар тууралуу 102 номуруна билдирип түшкөн. Бул тууралуу Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнөн кабарланган. Маалыматка ылайык 28 февраль күнү таңкы саат 4 чамасында Менделеев жана 103 көчөлөрдүн кесилишинде жайгашкан кафелердин биринен чыккан бир нече кыз жигит тартип бузуп жатканы айтылган. Тартип коргоо органдары адаттагыдай эле дем алыш күндөрү Борбор шаарда түшкөн чакырыктар боюнча ыкчам чара көрдү. Бул жакта 18 декабрдан бери клуб ачып алышкан үйүнөнчү. Ачып алып, ошондон бери тынчтык жок да. Күнүгө кечинде саат 10дон 5ке чейин музыка. Тейти көчөгө чейин угулат. 102 чакырабыз, 102 деле меры не предпринимают. Анан эле келип эле алар менен ызылдашып эле ар кайсы нерселерди айтып эле ушинтип берет да. Просто тажат үйдө уже uyku жок. Биякта не только мен, башка соседдер деле жалуются ал нерсегечи. Кимди ойлойм? Ошо кишининби? Мени 5 жылдан бери каным ичип бүттү бул кишичи. Мен ошон үчүн азыр ошондой не кылам, только ушундай эле эмнеге тынчты сакташ керек? Эмнеге сакташ керек мен? Мен каным ичип бүтүп койду булчу. Келиним кетип калды, неберемди урдап кетти негизичи. Анда кандай карайсың анда эле? Болду да жетет да негизичи. Мыйзам бирөөдө иштебейт. Мен хозяйка болом бул үйдүн. Негизи менин кошунам чыкырган. 102-ни 2 айдан бери чыкырат. 104-түн хозяйкасы чыкырып атат. Бейшебаева Зарина деген. Бирок укук органдары иштебей атат. Суд исполнительдер да иштебей жатат. 5 жылдан бери суд исполнительдерге акча берип коюп бүтүрүп атат. Снос кылбай жатат. Мен бүт документтерим бар. Экстренный заявление да кылып, председатель Октябрьского сотко да кылдык.
негизи үй деген аябай катуу жармашып алган биздин үйүбүзгө пожарный нормасы сакталган эмес. Мыйзам бузган жарандарга карата тиешелүү чаралар кабыл алынды. Бишкек милиция, саламатсыздарбы? Милиция байланышта. Социалдык тармактарда дагы бир үй бүлөлүк зордук зомбулук фактысы тууралуу маалымат тарады. Эки үй бүлөнүн ортосунда жаңжал чыгып, жубайлардын ортосунда пикир келишпестик жаралган. Милициянын кайгылуу кызматына 102 ыкчам номуру аркылуу түшкөн чакырыктын негизинде Борбор калаанын райондорунун бириндеги дареке кызматкерлери ыкчам барган. Маалыматка ылайык жубайлар чырдашып, ызы чуу салып, түнкү убакта коңшу жашаган жарандардын тынчтыгын бузуп, коомдук тартипке доо кетирген. Жаңжалга катышкан жаран республикалык наркологиялык борборуна жеткирилип, тиешелүү медициналык текшерүүдөн өткөн. Андан соң ал Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын нөөмөт тергөөчүсүнө өткөрүп берилген. Семейный ызы чуу деп чалуу түшкөн. Чалууда биз барганда такталып, аларды наркологиядан өткөзүп, телесный осмотрдон өткөзүп, кайра гомго жеткизип алып барып бергенбиз. Өткөн дем алыш күндөрү дагы Борбор шаардын көчөлөрү тынч болгон жок. 27 февраль күнү түнкү саат 2:30 чамасында катуу ылдамдыкта келе жаткан 3 унаа айдоочу мас абалда келип сүзүшкөн. Бактыга жараша катуу жабыр тарткандар болгон жок. 3 унаа тең айып короого киргизилип, ал эми ээлерине тиешелүү протокол жазылды. Азыркы учурда кырсыктын чоо жайын аныктоо боюнча тиешелүү иликтөө иштери жүрүүдө. Алдыман келип ошо мас абалда айдоочу келип санат үлгүсүндөгү сүздү. Светофордо кызыл жанып турган болчу. Ошо азыр отделениеге келдик, баарын тактап. Лебесова ауыл көчөсүнүн кесилишинде Hyundai Sonata үлгүсүндө автоунаа келип сүздү. Ол сол капталынан чыгып келди. Красный жанып турган, барижога чыгып келип туруп. Сол капталдан урдум мен машинамды. Kia K5 унан водители алдымдан Айыл көчөсүнөн номер 5-үйдүн тушунан карама-каршы тилге чыгып Hyundai Sonata автоунаасы келип сол капталын сүзүп кетти. Анан кийинчерээк барып кийинки машинаны сүзүп жетип барып карасам мас экен. Эчтеке түшүнбөйт. Айдоочу бутуна тура албаган мас. Акыркы кездерде шаар ичинде ылдамдыкты ашыра айдаган айдоочулардын көбөйгөнү көйгөй жаратууда. Унаа башкаргандардын мындай жоопкерчиликсиз мамилеси мына ушундай жол кырсыктарын шарттап, айрым учурда адам өмүрүнүн кыйылышы менен аяктоодо. Hyundai Sonata автоунаасынын айдоочусу мас абалында ауыл көчөсү менен күн батышты көздөй бара жатып 3 машинаны сүзгөн. Биринчи Kia K5 автоунаасын сүзүп, андан соң Элебесов ауыл көчөсүнүн кесилишинен Honda Jazz автоунаасын сүзгөн. Андан соң Элебесов көчөсү менен түштүк багытка бара жатып, Ак Тилек конушунун жанынан Honda Stream автоунаасын сүзүп токтогон. Азыркы учурда милициянын кызмат башкармалыгына чоң мареке өтүп жатат. Бул чоң мареке биздин жаңы дайындалган кызматкерлер үчүн. Жаңы дайындалган кызматкерлер ант аземине даярданып атат. Ошондуктан баарыбыз чогуу көрөбүз. Ата мекенди коргоо максатында биздин кызматкерлерге албан ийгиликтерди каалайбыз. На сегодняшний день мы приняли присягу. Это 35 полноценных сотрудников. Они до этого были курсантами, они учились в средней школе милиции при МВД, Министерства внутренних дел. Вот сегодня, как видели, 35 сотрудников полноценных стали сотрудниками, приняли присягу. Эти люди будут потом в Бишкеке работать Так или точно. распределены? Да, это будет они в столице города Бишкек, именно в управлении патрульной службы милиции будут они служить. Ага. Среди них я видела одна только девушка, да, если я не ошибаюсь? Ну, у нас в управлении патрульной службы милиции на данный момент действующих сотрудников, именно девушек, у нас количество есть. В данный момент они работают, сколько лет уже работают. И вновь, которые из 35, одна девушка, новая сотрудница, будет еще в управлении патрульной службы милиции.